кабыл алынган документтердин баардыгы мыйзам чегинде кабыл алынды. Бүгүнкү күндө конституциябыз негизинде мамлекеттеги мыйзамдардын чегинде жана Жогорку Кеңештин регламентинин негизинде кабыл алынды. Анан кээ бир депутаттар чыгып ошо регламент бузулду, андай деген мындай деген сөздөрдү айтып атпайбы? Мунун баардыгы ошол саясатка каршы гана сүйлөгөн сөзү. Президентибиз башында ушундай айтып өтпөдүбү? Урматтуу депутаттар, мамлекетке, то есть саясатка, мамлекеттик бийликке, бүгүнкү бийликке оппозиция болсоңор болгула, бирок мамлекеттин өзүнө оппозиция болбогула деп ошо президентибиз белгилеп айтып өткөндөй, ошол регламент бузулду же башка деп ушундай ар түрдүү шылтоолорду айткан депутаттарыбыз ушул именно бүгүнкү макулдашуу боюнча, бүгүнкү кабыл алынып аткан документтер боюнча бир дагы сөз же суроо бере алышпады. Биз бул жерде макул эмеспиз. Кабыл алынып аткан чечимдердин бул жери туура эмес. Же бул жеринде бизге ушундай бир кошумча алымчабыз бар деп айта алышкан жок. Себеби алар дагы өздөрү да көрүп турат, акылы менен да сезип турат, документтерде да баары көрүнүп турат. Кабыл алынган чечимдердин баардыгы Кыргыз Республикасынын мамлекетибиздин пайдасына чечилгендиги көрүнүп турат.